коррупция менен күрөшүүнүн деле кереги жок. Коррупция бул жана жети баштуу желмоуз эмес. Коррупциянын башы бийлик. Эгерде жетекчиң ушундай зыркыратып кармап койгон болсоң, коррупция бир заматта муну өлөт. Өзүнөн өзү өлөт. Мисалы мен жетекчи болуп калсам, каржы министрине, губернаторга, же болбосо райондун акимине мына кызарып турган конституциядан эмес. 1,5 миң жылдан бери келаткан, кыйшаюусуз келаткан иман мыйзамы менен. Иман мыйзамы менен жазалай турган болсоң, бир суткада өзгөрөт. Өзү негизи коркок элбиз биз. Абдан коркок элбиз. Ошол 3-4 кишини аяосуз жазалап туруп элге көрсөтүп койгонундан кийин ушундай бир иретке келет. Абдан каттуу иретке келет. Жылтырап жүргөн кийимдерин да кие албай калышат. Ишенесизби ошого? Ишенем. Мен эгерде көкүрөгүмдө ошондой ишеним болбогондо мен бул күрөшкө чыкпайт элем. Менде ошондой ишеним бар. Кийген кийимиңе, же болбосо ичкен тамагыңа, жашаган үйүңө, минген машинаңа карабай, адамдын адамдыгына карай турган күн келер бекен деген. Ошого келебиз, эрте кечпи. Мына миңдеген аксакалдар үйлөрүндө отуруп алып, айыл апалар үйлөрүндө отуруп алып, жалынып атпай, жалдырап атпай, бизге ушундай бир адилеттүү, бизге бир таза бир бийлик келсе экен деп жалдырап дуа кылып атат. Бирок дуа кылып алып эле барып чайга чакырса өздөрү кетип калып атат да ошол жака. Ошонун дуалары кабыл болбой калып атабы дейм да.